Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биз адабият сабагынан улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылык жолу менен таанышабыз. Чыңгыз Айтматов өз өмүрүндө көптөгөн чыгармаларды мурас кылып калтырып кеткен. Чыңгыз Айтматовдун эң биринчи аңгемеси газетчи Зүйө деген ат менен 1952 жылы орус тилинде жарык көргөн. 1996 жылдан тарта СССР жазуучулар союзуна мүчө болгон. Айтматовдун эң белгилүү чыгармалары төмөнкүлөр: Жамила, Кызыл жоолук жалжалым, Биринчи мугалим, Гүлсарат, Саманчынын жолу, Ак кеме, Деңиз бойлой жорткон ала дөбөт, Кыямат. Улуу жазуучу Чыңгыз Айтматов алгач сыйлыгын 17 жашында Улуу Ата мекендик согушта жасаган эрдиги үчүн алган. Айтматовдун чыгармалары дүйнө жүзү боюнча 650 жолу 150ден ашык тилде чыгарылган. Албетте бул чек эмес. Жазуучуга жалпысынан ар кайсы өлкөлөрдөн 46 мамлекеттик сыйлыктар ыйгарылган. Акыркы чыгармасы Тоолор кулаганда 2006 жылы жарык көргөн. Айтматов чыгармалары менен окурмандар арасында түбөлүккө жашай бермекчи.